Кыргызстанда bir жылда 1,5 миллион тонна күйүүчү май колдонулат. Алардын 80% Россия мамлекетинен экспорттолот. Адистердин айтымында Кыргызстанга келген күйүүчү майдын 30% аткезчилик жол менен ташылып келет. Мунун айынан мамлекеттик казынага миллиарддаган сом түшпөй калары айтылууда. Албетте көмүскө күйүүчү май алып келип Кыргызстанга саткандарды ким ооздуктайт? Ошондой эле алар менен күрөшүүдө өкмөт алсыз болуудабы? Бүгүн биз мына ушул суроолорго жооп издегенге аракет кылабыз. Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу теле назарыңыздарды НТС каналынын түз эфиринде артырап көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Студияда мен Эрнис Байсалбеков. Ана эмесе бүгүнкү талкууга катышуу тараптарды мен четинен баштап тааныштыра кетсем. Кыргызстандагы нефтетрейдерлер бирикмесинин төрагасы Канатбек Эшатов, салык кызматынын кассалык эсеп жабдыктарын көзөмөлдөө бөлүмүнүн жетекчиси Нур Топоев, Мамлекеттик экотех инспекциясынын өрт коопсуздугу башкармалыгынын башчысы Талай Өмүрзаков, ошондой эле көз карандысы эксперт эколог Динара Кутманова, ошондой эле коомдук ишмер Максат Мамутканов. Урматтуу теле биздин талкууга сиздер дагы үн кошсоңуздар болот. Ал үчүн сиздер экранда көрүп жаткан 57 77 79 шаардык номер аркылуу өзүңүздөрдүн сурооңуздар же ой пикириңиздерди билдирсеңиздер болот. Ошондой эле берүүбүздүн башында адаттагыдай жалпы теле суроо сала кетели. Сиздер кандай ойлойсуздар? Кыргызстандагы аткезчилик жол менен күйүүчү май саткандарга каршы күрөшүүдө өкмөт алсыз болуудабы? Мына ушул суроого ооба же жок деп жооп берүү үчүн сиздер 554 20 50 60 WhatsApp номери аркылуу өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди билдирсеңиздер болот. Алгач бүгүнкү биздин талкуубуз карандай болбосун? Бүгүнкү мына аткезчилик жол менен күйүүчү майды Кыргызстанга алып келип саткандар боюнча биздин жаңылык кызматынын кызматкерлери атайын сюжет даярдаган. Ошону кыскача көрүп алып, анан кийин кеп кезегин улантсак. Токмок жолдун бою күмөн жараткан күйүүчү майдын баасы. Шаарга киргенде эле желимбөт өлкөлөргө куюлуп сатылган муңай заттары көзгө урунат. Бул жерде АИ 92 үлгүсүндөгү бензиндин чекени баасы болгону 33-35 сом. Мындай арзан май кайсыл жактан келет деген суроого сатуучулар Казакстандан деп жооп беришти. Көчөгө туруп соода кылгандардын айтымында муңай затын аларга башка адамдар ташып берет. Эң кызыгы мындай бензинге эч кандай салык төлөнбөстөн өлкө аймагына аткезчилик жолу менен келген. Литрдеп алса болобу? Баклажканы сатылса коюп бересиз. Баклажка жок да. Канчадан литр? Литр 33 сом. Казакстан май таза болобу? Биздикинен тазабы? Өзүңүз алып келесизби? Сатабыз. Ортомчулар барбы? Шефтер бар. Шефтер? Сиз биякта жөнөп туруп сатасызбы? Аткезчилердин жумушу түшкө жакын саат 11ден кийин башталат. Мында көбүнесе 5 жана 10 литрлик челектеги май өтүмдүү болот экен. Баасы 165-330 сом. Токмокто арзан май сатылган жайлардын тушуна токтогон унаалардын аягы үзүлбөйт. Жергиликтүү тургундар жана шаардан ары бери өткөндөр жолдун чекесине токтоп эле унааларына май куйдуруп алышат. Соодагерлердин көпчүлүгүнө муңай затын ортомчулар алып келишсе, кээ бири Казакстандан өздөрү ташышат. Болгондо дагы тонналап. Жергиликтүүлөр арзан бензин алып келүүнүн жолун мыкты өздөштүрүп алгандыктан айрымдары буйрутма менен алып келүүгө да даяр экен. Они с Казахстана, да? Да, с Казахстана. Они точно чистые? Да, точно. Гарантия даю. Если вам что-то будет, да, приезжайте, вам деньги обратно. Вы сами привозите? Да, сами привозим. Өзүңүз барыппы прям? Сиз өзүңүз? Сизмез, мне 20 лет, так что я өзүмне барып алып келем. Не беспокойтесь, у нас там это, байкен был алып келесиз. Көп заказ қойса, қанша күн алып келесіздер? Много. Много это сколько? 100 литров это много, мало? Мало? Я сейчас могу вам 100 литров дать. Да? Да. Вот 2 тонны это много. Токмокто контрабанда гүлдөп жатканы шаар көчөлөрүнө коюлган контейнер жана будкаларды көрүп эле түшүнсө болот. Кээ бири өзүнүн жашап жаткан үйүн май сатуучу жайга айлантып алган. Жергиликтүү тургун билдиргендей, күйүүчү майды бир нече жылдан бери Казакстандан ташып бизнес кылып келет. Оптом алса бензин арзандатасыздарбы? 100 литр. Канчага түшүрөсүз? 30, максимум 33пү? Таза элеби качествосы? Казахстан стационный. Мынакей барыңыздар көп болгондой, Кыргызстанда аткезчилик жол менен алынып келип сатылып жаткан жагдай күйүүчү майлардын сатылганын көрдүк да бардыгыбыз элечи. Анан кийин караңгыда сатылса бир жөн эле. Чакалак айдын чак тушунда чакалап май сатылып атат да.
Анан мынакей ушул тармак боюнча сиздер бир бирик менен чоң бир ушул тармакта иштеп келесиздер. Абал бүгүнкү эле ушундайбы же качантан бери эле калыптанып калган базарбы бул? Жок, бул абал калыптанганына бир жылга жакын болуп калды да. Былтыр Казакстандан ири баягы нефть кайра иштетүү заводдорду модернизация өткөргөндөн кийин алардыкы ашыкча мунай зат пайда болуп калды да. Ага чейин Казакстан саткан эмес да эч качан, анткени алардын өздөрүнүн ички керектөөсүнө жетчү эмес мунай заттар. Алардыкы баягы модернизация өткөндөн кийин өндүрүш кубаттуулугу жогорулап, алар 500 000 тоннага чейин бизге сатууга алардын мүмкүнчүлүгү бар экенин билдирип, ошо август айынан бери ошол маселе башталды да. Көйгөй башталды деп айтсак болот. Бир октябрь айынан баштап биз кайсы гана мекеме, кайсы гана мамлекеттик органдарга кайрылган жокпуз. Баардык жагын айтып атабыз, ушундай аткерчилик аябай күчөп баратат. Анткени биздин мына ачык мындай сатуучулар, биздин ассоциациянын мүчөлөрү айтып башташты. Алардын баягы сатуу деңгээлдери, мисалы үчүн октябрь айында эле 20%га төмөндөп кеткен да. Туруп турду эле. Күзгү жыйын маалында адаттагыдай көтөрүлчү да, баягы керектөө. Бул жерде болсо биздин баягы мындай сатуулар айтып атат, алардын сатуулары болсо 20%га чейин төмөндөп кетти. Бүгүнкү күндө 45-50%га чейин жогорулап калды да. Биздин мындай сатуучу ассоциациянын мүчөсү, ошо мындай сатуучу мисалы үчүн айтып атат, Талас областында алардыкы сатуулары 50%га чейин төмөндөп кетти. Бүгүнкү күндө алар жөндөн жөн эле өздөрүнүн баягы АЗС'те мундай сатуучу жайларын жөн эле кайтарып калышты деп атат да. Анткени аябай эле төмөн болуп калды сатуулары бүгүнкү күндө. Ошо бул Мына сиз айтып атпайсызбы? Казакстанда өндүрүштүн көптүгүнөн ушундай жагдай болуп атат депчи, бизге келип атат депчи. Ооба. Демек бул жерде чек ара эч кандай маселе эмес экен да, оңой эле өткөрсө болобу? Эми чек ара маселе болгондо мондай көрүнүш болбойт эле. Бүгүн силер мына Токмок шаарында сюжетти көрсөтүп атасыңар. Биз өткөндө Таласта деле, Таласта мындай үймө-үй эле баягы мини АЗС болуп калган да бүгүнкү күндөчү. Ошол жерде баягы чакалаптагы детинде баклажка менен дагы баягы цистернаны коюп алып деле ошо мындай заттарды сатып атат. Бүгүнкү күндө бул мына Бишкектин деле тегерегинде байкап алса болот. Мына объездной жолуна чыксаңар, ал жерде деле мына Жылмастерде ошондой көрүнүштөр бүгүнкү күндө бар да. Анан кийин мына чек ара деп калдыңыз. Мына бул жерде биздин аудиторияда чек ара кызматынын төрагасынын орун басары полковник Курманбек Исаков отурат. Саламатсызбы? Чек ара эч кандай маселе жаралбайт деп атат да. Бунун кандай чындыгы бар? Эми биздин Евразестин алкагында келишим боюнча ал жерде орусча айтканда свободное перемещение товаров деп статьясында так жазылган. Аткезчилик бул чек арадан өткөрүлгөн боюнча. Бүгүнкү күндө Казакстан менен бизде аткезчилик менен өтүп атат деп айтканга мындай негиз жок деп айтам мен. Эмне үчүн дегенде биз аткезчилик баягы документтери жок, документтери туура эмес өтүп келаткан эң көбү туура айтат чоң капкадан болуп атат Талас облусунда, анан кийин Чүй областында. Булардын баарын биз кармап тийиштүү органдарга, фискальный органдарга өткөрүп берип атабыз. Налоговый бар, финансовая полиция бар, баардыгына тең өткөрүп берип атабыз. Азыркы көрсөтүп аткан Токмок жакта, Ысык Ата районунан баштап Токмок жакка чейин бүт жерде сатылып аткан бул бир жыл эмес. Бул бир нече көп жылдан бери болуп келаткан көрүнүш. Аны элдин баары жакшы билет. Спрос бар, алып өтүп атышат. Бирок мунун закондуу түрүндө алып өткөн көрүнүш болуп атат. Закондуу түрдө дегеним өкмөттүн токтому бар. 767 токтом. Ошол токтом дегендечи азыр сиз мындай тактап кетсеңиз да, мисалы үчүн мен Казакстандан 500 литр май алып келатам. Анан чек арадан ошо токтомго ылайыктап өткөтө беремби мен? Ошону айтып келатам. Рахмат сурооңузга. Чек арадан мыйзамдуу түрдө алып өткөнү бул машинанын багында, анан кийин ар бир жаранга канистрде для личного пользования 20 литр алып өткөнгө бизде уруксаат берет токтом. Бирок бул кошумча бак деген түшүнүк бар. Кошумча бактарды коюп алгандар Кыргызстанда тыюу салынган. Бирок казак тарапта тыюу салынган эмес. Ошондо чоң машиналар дополнительный бак менен бир өткөндө эки жагында эки узун бак кылганда 1000 литрден, мындайча айтканда 1 тонна, экинчи жагына 1 тонна, 2000 тоннаны бир алып келип төгүп кайра кирип кетип атышат да. Буга биз мыйзам чегинде тыюу сала албайбыз. Анан кийин жанагы көп
кайра ары бери өтүп атат дегендер бар. Таксисттер бар. Ар бир жаран 20 литрден алып өткөндө эле бир такси, бир бусиктин ичинде канча адам өтүп атат. Аны да санап койсок болот. Ошолордун баары тең алып келип ачыгынан эле коркпой, үркпөй эле жанагы жерлерге төгүп атат. Мунун баарын биз маалыматтын баары тең берип турабыз тийиштүү органдарга. Кандай сиздер ушундай ашыкча күйүүчү май менен өтүп барат деп тийиштүү кызматтарга маалымат берип турасыздарбы? Биз берип турабыз мунун баарын тең. Кат жүзүндө да берип турабыз. Бүт материалдардын баары бизде бар. Демек сиздер аларды тосуп чек арадан өткөрүп койгонго укугуңуздар жок. Укугубуз жок. Бул боюнча чек ара кызматкер токтотсо, анда жөнөкөй жарандардын укугун бузуу болуп калат. Рахмат. Лишний алып өтсө, андан көбүрөөк алып өтсө, биз токсотсок болот. Өзүңүздөн могу бактан тышкары алып баратасыз 100 литр, 500 литр десек, анда токтотсок болот. Булар болсо мыйзам чегинде ташып өтүп атышат. Мынакей мыйзам чегинде деп атат да Максат мырза. Анан бул жакта биз кандай мыйзам жагынан башаламандыкка душар болдукпу? Чек арадан өткөрүп коет экенбиз мейли. Ичине кирген деген башка кызматтар өздөрү билип алсын деген эле жагдайбы? Буга чейинки болгон бүт өкмөттүн деген буйруктарында, токтомдорунда чек арачылар деген буга чейин толугу менен текшергенге уруксаты бар болчу дагы, азыр деген андай уруксатын алып коюшкан. Өкмөттүн чечими менен. Андай уруксатын алып койгондон кийин булар эчтеке дей албай, ошентип ушунун баары болуп атат. Булар деген токтото албаса, текшере албаса, анда ким текшерет деген суроо туулат. Анда бажы кызматы анын баарын текшериш керек. Бирок биз деген ЕАЭС алкагына киргенден кийин бажы кызматынын анын да ошондой жагдайларын кыргып коюшкан. Өкмөттүн деген чечимдери менен. Азыр деген бажы системасы биз Кытай, Өзбек, Тажик, биздин деген ЕАЭСтин алкагына кирбеген мамлекеттерден тышкары тургандарды эле көзүмө эле алат. Ошон үчүн азыр бажы дагы биякта да карабайт экен да. Кээ ошондо болуп атат. Мына сиз бажы карабайт деп атпайсызбы? Анан кийин биз ошо бажы биримдигине кирүүдө мындай чабалдык кетирдикпи мыйзам жагынан алганда? Бул деген чабалдык эмес. Бул деген биздин өкмөттүн ушул маселелердин деген жаралышын көрө билиш керек болчу. Алдын ала. Бул боло турган нерселер болчу. Мынакей кесепеттерин баарын көрүп атабыз. Ошон үчүн өкмөт эмне кылып атат деген суроо туулат. Булардын деген текшере турган деген функцияларын кыргып койсо, бажылар аякта текшере албаса, анда кантип андан кармайт, анан кантип анан салыкка келип маалымат түшөт, кантип анан финполициянын баарын деген каттайт. Ошондой нерселердин баардыгын өкмөттүн буйругу менен алып салса, ошон үчүн бул жерде деген түздөн түз буйрук өкмөттөн келип атат да. Ошон үчүн ошол документтерди даярдаган атка минерлер азыр жоопко тартылыш керек. Булар эң үчүн деген булардын көзөмөлүн деген ушинтип алып салган, бажыны деген жанагындай кылып салган. Ошон үчүн азыр деген биздин фискалдык органдар эчтеке кыла албай аткан ошол да. Финполиция каяктан маалымат алат? Кантип болот? Бияктан келген маалымат анда деген эмне менен тастыкталат? Бул боюнча салык кызматынын өкүлүнөн сурап көрөлү да. Мынакей ошо чек арадан май ташып өткөндөр албетте өзүнө басымдуу бөлүгү сатуу максатында алып келет да. Анан кийин бул кошумча каражат да. Мындан мамлекетке дагы баягы пайыз түшүш керек дегенде, анан сиздер бул жагынан кандай тийишесиңиздер бар? Ооба. Биз Кыргызстандын аймагында күйүүчү май сатуу аны алып келген көзөмөлдө кылуу үчүн биз 461 токтом менен карайбыз да. Ал токтомдо баягы техникалык баягы схема менен көрсөтүлгөндөй эле нефтебазадан АЗСтен бензовозго коюлган учурда биздин кызматкерлер пломба коюлушат. Атайын баягы бир жол колдоно турган одноразовый пломбалардан бекитилет да. Бул биринчи. Экинчиден баягы айтып кете турган нерсе, жаңы менин маектештерим, кесиптештерим айтып кетти. Бүгүнкү күндө салык кызматында баягы аткечилик, контрабанда менен күрөшө турган салык кызматына мыйзамдарында мындай бизге укук берилген эмес. Анан мындай көрүнүштөр бар. Мындай көрүнүштөр менен салык кызматына баягы тиешелүү болбосо да, биз баягы өзүбүздүн аймактык салыктык башкармалыктарына жерлеринде баягы мамлекеттик гос органдарынын деңгээлинде иш пландарын түзүп, ошонун негизинде баягы иш жүргүзгүлө деп. Ал гос органдардын ичине ким келет? Баягы жерлердеги баягы өрт кызматтары, экотех инспекциянын кызматкерлери келет. Бүгүнкү күндө 19-жылдын башынан баштап бүгүнкү күнгө чейин 1200 литрге чейин баягы ошондой баягы стихийный торговля деп коебуз, расимитель деп айтканда.
ушундай стихийный торговля сатып аткан жарандардын үйлөрүнөн баягы демек баягы сизде чек арадан өтүп жаткан майларды бир гана көлөмдүүсүнө эле көңүл бурат экенсиздер да, мындай майда бараттарга эч кандай мындай чектөө көзөмөл жүргүзө албайсыздарбы? мыйзам жол берет. бизге мыйзам жол бербейт. Мыйзам жол бербейт экен. Анан кийин бул маселенин эми башына келе турган болсок да, мына бажы биримдигине кирерден мурун биз бүт тармагыбызды мыйзамдын негизинде, укук негизинде бүт шартталышыбыз керек эле да. Анан кийин булар бир сиздердин тармактарыңызга тиешелүү болот да, күйүүчү майчы. Анан сиздер өзүңүздөр ошо башында бажы биримдигине кирүүдө өзүңүздөрдүн сунушуңуздарды киргизсиңерби? Биз бажы биримдигине киргенден кийин ушундай маселе жаралып калышы мүмкүн дегендей. Ушундай маселелерди коюлганын мен азыр так сизге айта албайм, анткени ал убакта мен алек эмес элем. Бирок мындай болгондо анда бизде түздөн түз бир гана мамлекеттен Россия Федерациясына алып келебиз да. Анткени башка мамлекеттерде, мисалы үчүн ошол эле Казакстан былтырга чейин өзүнүн ички керектөөсүнө жетиштүү мунай заттарын чыгарчу эмес да. Алар былтыр 3 заводун модернизация кылгандан кийин аларда ашыкча пайда болду. Бул көрүнүш мурдатан бери пайда болду деп азыр мына чек ара кызматкерлери айтып атат. Балким болгондур, бирок мындай чоң баягы масштабтуу көйгөйлүү маселе эмес эле да. Баягындай эми баягы для личного пользования деп атпайбы, бир өзүнүн машинесин толтура багын коюп туруп анан 20 литр алып келсе, ал анча деле мындай таасир берчү эмес да, бизге залакаты тийчү эмес дейбиз да. Бул маселе ошо былтырдан бери аябай көйгөйлүү болуп калды да биз үчүн. Ошо айтып атабыз го, баягы кескин түрдө биздин мунай сатуучулардын баягы сатуу деңгээлдери түшүп кетти да. 50%-га чейин түштү деген болгандай. Ал иштебей эле калды дегенде болот баягы. Экинчи маселе болсо, азыр жарандар айтып атат, ооба бизге жакшы болду, 33 сомдон арзан болуп атат дейт, бирок ошол эле кирде аябай чоң бизге экономикалык зыян тийип атпайбы? Анткени расмий мыйзамды иштегендерге. Мыйзамды иштегендерге бир, экинчиси мамлекетибиздин бюджетине канча түшпөй калып атат. Мен азыр айтып кетем, былтыркы деңгээлде санап келсек, 1 миллион 37 миң тонна киргенде, ошонун эле 20%-ын санап чыкканда 2 миллиард канча миллион сом биздин бюджетке түшпөй калды. Ал баягы салык түрүндө, акциз түрүндө эки эле мен салыктын түрүн айтып атам, акциз, анан кийин НДС да. Ошол эки салыктын түрү боюнча эле 2 миллиарддан ашык болуп атат да. Анын артынан турасыз, ал санап келгенде баардык аягына чейин барганда ал мультипликативдик эффект берет дейт, ал дагы бир канча чоңоюп калышы мүмкүн да ошол. Анан кийин мынакей бизде дагы көз каранса эксперт турат, Динара айым. Ушул боюнча сиздер дагы көп мындай маалымат чейин өткөрүп, демилге көтөрүп келесиздер да. Анан ушундай маселе болуп калган дагы башка себептер болушу мүмкүнбү? Азыр мен айта кетет элем, мына азыр Евразэске киргенден бери ушундай жанагындай башка жолдор менен кирген бензин көбөйдү деп. Бирок бизге кандай бензин келип атат? Пайдасы эмне үчүн ошо пайдалуу болуп атат? Анткени бизге сапаты начар, арзан бензин келип атат. Азыр ошол эле Россияда, ошол эле Казакстанда бизде бензиндин баары Россиядан келет да. Сапаты жогорку евро стандартка өткөн бензиндер чыгарылат. 4-класс, 5-класс. Былтырчы жылдан баштап Казакстанда 5-класска өттү. Анан жана Евразэске кирген Армения, Белоруссия, Таджикистан баары ошо 5-класска евро стандартка өттү. Мына азыр бажы кызматы айтып атат, пограничниктер айтып атат, биз көйлөмүн эле карайбыз, документин карайбыз. Бирок ошол эле учурда мына мыйзам жок деп атабыз. Туура, ошо Евразэстин регламенти боюнча жанагындай евро стандартка өткөнгө 19 жылдан баары өтүш керек болчу. Бирок Кыргызстан ошо бизге кичине мындай бир жардамдык болсун деп 21-жылга чейин ошол регламентти токтотуп койгон. Ошон үчүн вот качан былтыркы жылы, мурдагы жылы ошо евро стандартка бензиндерди өткөрөлү. Өткөргөндө мыйзамга кирсе, ошо жанагы сапаты начар бензиндер кирбей калат эле. Жанагы бензиндер ири жол менен киргендердин баары сапаты начар 2-класс, 3-класс бензиндер да. Ошолор уже токтоп калат эле. Демек бул жерде арзан деп эле ушундай шек санаган болобу же мындай эксперттик мындай техникалык бир өткөрдүңүздөрбү, экспертизаны өткөрдүңүздөрбү? Жок, бул жерде мындай да, арзаны бир жагы, жанагы 5-класстагы, 4-класстагы бензин ал заводдун ичинде эле тигинден баасы өйдөрөк да. Ошон үчүн жанагындай бир алар барып андай сатып албайт андай бензинди. Ошон үчүн арзан бензин, жанагы сапаты начар бензин келет. Ошон үчүн бизде мыйзам азыр биздин мыйзамда Кыргызстанда жок
кандай класс менен, кандай евростандартты же башка класс менен бензинди биз иштетишибиз керек. Ошон үчүн ар кайсы класс менен кирип атпайбы деген сөз. Ошон үчүн мен ойлойт элем, ошо жанагы биздин депутаттар карап, баягы киргизгенге жана жол бербей эле мыйзамга киргизип койсо, бул биринчиден ошо мындай уже бир рычаг болуп калат эле. Экинчиден ошо жанагы сапаты начар бензинден биз айтып атабыз, мына канча бир налогдон жоготуп атабыз деп. Ошол эле учурда жана унаалардан жанагы уулуу заттар чыгат да, уулуу заттардан биз ошо экологиялык сборлор бар да. Ошондон дагы бир 80 миллион жоготуп атабыз да жылда. Где-то 1 миллион долларга барат да, 70-80 миллион сом менен жоготуп атабыз жылына. Бул деле эме жоготуу да. А эң негизгиси маселеси ошо жанагы автоунааларды эмне үчүн Европа, Россия ошо классы бийик стандартка өтүп атат. Анткени ошо уулуу заттардын ичинде жана азоттук кычкылтектер, анан жанагы свинец, оор металлдар, алардын баары онкология алып келип атпайбы? Өзгөчө вот Кыргызстандын шаарларында бардык жерде эле, анан өзгөчө Бишкекте азыркы абалдын акыбалы абдан начарлап кетти. Жана чектен 2-3 эсе нормадан ашык, кээ бир учурларда 10 эсе ашык болуп атат. Ошон үчүн бул жерде только экономиканын жагын карабай, бир четен ушундай акыбалга баары мына службалардын баары ушундай келип, мына бизде токтом жок, мыйзам жок дегенде, азыр бизде аябай жакшы мүмкүнчүлүк ошо экологиялык сапаттуу бензиндерге иштеткенге мыйзамга киргизсек, жанагындай ВОЗ киргизүүчү. Сиз сапат жөнүндө айтып атпайсызбы? Анан кийин биз баарыбыз эле билебиз, акыркы окуяларды мисал келтирели. Казакстан мына бажы биримдигине дал келбеген, бажы биримдигинин нормаларына дал келбеген азыктарды киргизүүгө чектөө коюп атат. Демек, баягы бул жактан мындай моралдык жоопкерчилик болуш керек да, алар тараптанчы. Мисалы үчүн алар тараптан сапатсыз товар чыгып атса, алар дагы бул жака жооп бериш керек. Кандай ойлойсуз? Ким жака? Казактар тараптагы. Мисалы үчүн сиз айтып атпайсызбы, баазы арзан болсо, демек сапатсыз буюмдар, товарлар биз жака чыгып атат дегендей. Эми Казакстан былтыр эле жанагындай канча бир заводдорун модернизация кылып, алар акырындык менен уже мыйзам чегинде токтотушпадыбы? Токтотушту, эми акырындык менен мен ойлойм, ошо акырындык менен кирет да, сразу болбойт да. Жок, бизде азыр бар дагы. Бизде техрегламент айтып кеттиңиз го, ошол боюнча 12 августка чейин дагы Евро 3, Евро 2 классындагы мындай заттар кирүүгө мүмкүнчүлүгү бар да. А өндүрүшкө болсо дагы 2 жылдык убактыбыз бар да. 21-жылга чейин биз өзүбүздүн мына нефти кайра иштетүүчү заводдорду модернизация кылып туруп, алар Евро 5 капет классындагы мен ошону айтпадымбы, биз өзүбүз суранып алып 21-жылга чейин өзүбүзгө мүмкүнчүлүк алып алдык да. Бирок ошону карап туруп башкача карасак, жанагындай зыян менен азыр экономика жагынан канча зыян келип атат, экологиялык сборлор менен канча зыян келтирип атабыз, анан ден соолукка канча зыян келтирип атат. Мына Бишкекте караганда азыр акыркы жылда жанагы жаш балдардын оорулары 14 жашка чейин статистика боюнча 15%ке көбөйдү. 15%. Демек, баа экологияга түздөн түз, анткени мына Бишкекте автоунаалардын саны 90-жылдарга келтиргенге 10 эсе көбөйдү. 90-жылдарда 40 миң автоунаа болсо, азыр мына 500 миңден ашык. Анан көп мына акыркы жылдарда айтып атпайбызбы, мына кара түтүн пайда болуп атат, каяктан пайда болуп атат. Анткени бүгүнкү күндө жалпы көлөмү 240 миң тонна уулуу заттар чыкса, 180 ошондо 180 миң тоннасы ошо автоунаалардан чыгып атпайбы. Автоунаалар эми бир себеби ошо жанагы сапаты жок бензинди күйгүзүп аткан себеп болуп атпайбы. Азыр бизде жарнамалык тынык бар экен, ага чейин телекөрүүчүлөргө кулактандыруу иретин айта кетели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү ар тарапта биз күйүүчү майга байланыштуу аткезчилик маселесин талкуулоодобуз. Азыр жарнамалык тынуудан кийин, анан кийин кепке зыян улантсак. Тарап көрсөтүүсүн көрүүдөсүздөр, бүгүн биз күйүүчү майга байланыштуу аткезчилик тууралуу талкуу уюштуруп атабыз. Анан кийин мынакей салык тууралуу дагы кичине кеп уланта кетсек да. Сиздер жыл сайын сиздерге бөлүнгөн баягы салык жыйноо нормалары бар дегендей, анан эгер күйүүчү май тармагынан мынакей расмий түрдө иштегендер баягы күйүүчү май сатуучу жайларды сактап эле кароолчу катары бир функцияны аткарып калып атат да. Анан бул жагынан салык жыйналбай калса, парламенттин алдына барганда жер карап калабыз го. Ооба, жанагы айтып кеткен баягы үйлөрдө сатылып аткан күйүүчү майын жана сюжетте көрсөткөн бул баягы
үстүңкү эле баягы катмар десек жаңылышпайбыз. Анткени бүгүнкү күндө биз баягы тиешелүү органдарга, укук коргоо органдарына да өкмөткө да баягы кайрылып келе атабыз. Мындай болуп атат да, кээ бир Казакстандын жеке нефтеперерабатывающий заводдору бүгүнкү күндө ири көлөмдө биздин Кыргызстандын аймагында бензиндерди алып келип атат да, бирок баягы сопроводительный документтерге башка кодту, башка аталыштагы баягы күйүүчү майларды жазып, салыктан качышып атат да. Бул салыктан качканда баягы атайын тиешелүү акциз салыгы бар. Бензинге 5000 сом тоннасына. Ошодон качып, и өздөрү тарабынан, Казакстан тарабынан тоннасына $169 госпошлинадан төлөбөй. Бүгүнкү күндө бул көрүнүш абдан көбөйүп, мындай күчөө ретинде болуп атат да. Кечээ жыл сайын ушул күйүүчү май тармагынан канча салык жыйналат? Бул маалымат менин азыр жанымда жок эле. Мындай тегерек деп айтканда да, Болжолду айтканда бир 7 миллиарддан ашык сом түшүш керек. ушундай жагдайбы? Мен азыр толук айта албайм. Бирок мындай 11 миллиардка чейин казынанын деңгээлин алганда бир орчундуу эле сумма да. Бул тармактан жыйналган акча. Анан кийин бул боюнча сиздер таанышсыздар, жагдай ушундай болуп атканын билесиздер дегендей. Анан кийин алдын ала чара мыйзамдык негизде, укук негизде тийиштүү органдарга кайрылган жоксуздарбы? Мыйзам демилгелерин, мыйзам долбоорлорун демилгелеп дегендей. Мен дагы жок айтылып кетсем, будан мурун айтып кеттим, биз өкмөткө да кайрылганбыз. Башка тиешелүү укук органдарына да баягы алып келип аткан ошондой ишкерлерди кармап, өткүзүп берип атабыз. Бүгүнкү күндө анын ичинде тиешелүү иштер жүргүзүп атат. Ошондо мында баарыбыз эле угабыз да, кайрылганыбыз, тиешелүү иштер жүрүп атат дегендечи. Акыркы жолу конкреттүү качан кайрылдыңыздар, кайсы органга, кайсы комитетке кайрылдыңыздар, кандай жооп болду? Март айынын ичинде Чүй областындагы Кара Балта шаарынын ичинде нефть базаларынын биринде 240 тонна күйүүчү май салык кызматкерлери тарабынан кармалып, укук коргоо органдарына берди. Жакынкы эле бир жуманын ичинде дагы эле ошол баягы улуттук коопсуздук кызматы тарабы менен чогуу совместно иштеп аныкталды. 3 вагонду кармадык. Ушундай иштер азыр бүгүндө жүргүзүлүп атат. Анан кийин мына аткезчилик боюнча мына каржылык жагынан да кеп козгоп атабыз. Эми коопсуздук жагына да токтолсок да, мына мамлекеттик экотех инспекциясы биз билебиз, коопсуздук жагына жооп берет. Анан кийин жанагы көчөлөрдө чакалап саткандарды, контейнердин ичине чоң бир идиштерге куюп саткандагы канчалык деңгээлде кооптуу? Эми өзүңүздөр билгендей биздин мамлекеттик органга баягы көзөмөл функциясы жүктөлүп келген. Азыркы убакта биз ушу күйүүчү майларды республикабызга ташылып келгенден кийин жанагы атайын сатылып аткан жерлерди, заправкаларды же болбосо нефть базаларды атайын текшерүүдөн өткөрүп келебиз. Мына кыскача айта кетсем, былтыркы жылы республикасы 900дөн ашык заправка болсо, биз 660-ын текшерип, 1 миллиондон ашык баягы штрафной санкция салганбыз. Анан бул жерде сюжетте көрүнүп кеткен көчөдө сатылып аткан жерлерде текшерүүдө азыркы өзүңүздөр билгендей, азыркы убакта быйылкы жылы текшерүүгө тыюу салынган. Бирок ошого карабастан бизде коопсуздук сактоо иретинде мына биз атайын комиссияларды түзүп, атайын жергиликтүү органдарга кайрылып, ошол жерде мына коллегам айткандай налоговый инспекция, экология техникалык инспекция, өзгөчө кырдаал министрлиги, налоговый инспекция жана финполиция болуп чогуу рейдтерди уюштуруп атабыз байма-бай. Айта кетсек, мына быйылкы жылы эле 6-7 рейд өткөрүп, өзүңүздөр билгендей, бул көчөдө сатуу, бул Токмоктон баштап Кара Балтага чейин көрүнүштөр бар, эң көп республикабызда. Биз март айында ошолорду текшерүүдөн өткөрүп, биз байма-бай эскертүү кагаздарын берип келебиз, что үйлөрдө сатканга болбойт. Бизде атайын мамлекетибизде положение бар, атайын бул күйүүчү майлар атайын жерлерде сатылыш керек. Ал эми көчөдө туруп сатууга тыюу салбайт. Кечириз,
бир жылда канча жолу текшерүү жүргүзүп турасыздар? Же квартал сайынбы, кандай? Биз мисалы быйылкы жыл эле квартал сайын, ай сайын текшерүүлөр жүргүзүп атабыз биз ошону. Бирок бул жерде жергиликтүү органдар менен чогуу иш алып барып атабыз. Эгерде биз барып текшерип кеткенден дагы кайра ошондой факттар баягы пайда болсо, биз аны РОВД ички иштер кызматкерлерине, РОВДларга өткөрүп берип, же болбосо финансовый полицияга иштерди өткөрүп беребиз да. Себеби биз барып ошол жерде аныктасакчы коопсуздук сакталбаганын. Эми незаконная торговля деп коет, незаконный торговляны баягы рейдтеш биздин функциябызга кирбейт. Ошон үчүн биз жанагы финансовый полиция же болбосо ички иштер министрлигине баягы өткөрүп беребиз да. Мынакей Максат мырза, абалдагы баарыбыз көргөндө эч нерсе кыла албайт экенбиз да. Анан кийин азыр телекөрүүчүлөр көрүп атат, ошол мыйзам саткандар да көрүп атат. Анан кийин биз өкмөттүн алыстыгын көрдү мыйзам жагынан. Анан алар деле азыр эрденип отурса керек, азыр сата берсе болот турбайбы дегендей болчу. Эми бияктын бүт айткан сөздөрүн уккандан кийин жөнөкөй кишилер ошондой эле ойлойт да. Арзан бензинди мындай кылсак болот экен, машина менен канча ташысаң ташый берет экенсиң, эч ким көзөмөлдөбөйт экен, эч ким эчтеке кыла албайт экен деп. Биз мамлекетпизби? Бизде деген тартип деген барбы? Мыйзам деген иштейби? Ошон үчүн деген иштетиш керек да. Буга деген буйрук керек, буга деген эрк керек. Ошон үчүн мына жогорку кеңеште мына депутаттар кыйкыра башташты. Мына биз канча жерде барып ушул маселени көтөргөндөн кийин азыр өкмөт деңгээлине чыгарып, эми өкмөттү иштетиш керек да. Алар деген буйрук бериш керек. Ошон үчүн алар деген башкаруу бийлиги болуп отурат да. Эгерде эчтекени башкара албаса, анда кайдагы бийлик анда? Ошондо болуп атат да. Бул аткезчилик деген бул бир эле чети. Цистерна тонналап автоунаалар менен ташыгандарды силер тарта элексиңер. Бул деген бир эле чети. Чынында абал ушундай болушу мүмкүнбү? Сиздер бул булакты ичинен билесиздер дегендей. Ооба, биз деле ошо бардык мына Максат мырза айткандай мамлекеттик мына органдарга деле кайрылып келатабыз да. Мисалы үчүн бул жактан азыр Нур мырза айтып кетти го, алар баягы бензиндерди, ошол эле дизель отундарын, химиялык башка бир заттын атын жазып, же болбосо бир кошулмаларды жазып, баягы акцизга түшпөй тургандай товардын атын жазып туруп эле, ошондой эле цистерна менен, вагондор менен бүгүнкү күндө кирип аткан көрүнүштөр бар да. Ошолорго чара көрүп атат. Мисалы үчүн айтып атат го, 3 вагонду карман дейт. Эми ошол жерде төлөнбөгөн акциздин баарын азыр санап туруп, ошого кошот. Эң эле баягы натыйжалуу баягы экономический да метод болуп атат да. Ошол жерден баягы төлөнбөй калган акциздин баарын ошонун үстүнөн дагы айыпты кошуп туруп төлөтүп турса, андай баягы аткерчилик менен Бир нерсени айта кетиш керек. Кескин түрдө кыскарат да. Арзан товардан салыктар аз түшөт. Эгерде биз мейли орустардыкы кымбат албай эле коелу. Арзан казактардыкын эле алалы. Анда деген экономикабызга кандай зыян келет? Түздөн түз келет. 20-30%ке биздин деген төлөмдөр түшүп кетсе, анан бюджетибиздин деген ансы эле тартыштык менен 20 миллиард менен кабыл алдык. Анан деген 50-60 миллиардка чейин дефицит чоңоюп кетсе, өкмөттү кантип анан багабыз? Анан бул өкмөт анан кантип элди багат? Пенсия пособияларын, стипендияларын, мугалимдердин айлыктары менен медиктердин айлыктарын каяктан төлөйт анан? Ошондо болот атат. Ал эми казактар болсо жыргап атат азыр. Аткезчилик менен ушинтип киргизип атат дагы, биздин акчаларыбыз аларга кетип атат да. Алар болсо чек араларды жаап алып туруп, биздин деген эт май сүттөрүбүздүн баарын деген саттырбай, өзүнө киргизбей. А бензин менен болсо бизди тоноп атат да ачык эле. Өкмөттө муну айтыш керек да. Мына барып атат Астанасына, Нур Султанына, Алматасына барып атат. Айтыш керек да ачык эле, силер деген туугандар бизге эмне экономикалык согуш жарыяладыңарбы? Чек араларды бууп алып туруп, биздин деген бааларыбыздын баарын түшүрүп атасыңар, элибиз жаркыраланып атат. Арзан бензиниңерди киргизип, биздин бюджетти алсыратып атасыңар. Бул кандай саясат? Ким мойнуна алыш керек эми? Ким ошентип барыш керек? Ким эрдик жасай алат деген. Бизде деген өкмөт башчы деген бар да. Өкмөттү башкаргандар барыш керек да. Президентибиз барганда деле ушул түздөн түз сөздөрдү айтыш керек да. Анткени биздин деген бүт соода сатык буга чейин мынакей Россияга биз байланганыбыз эмне болду? Анткени Россия бизге жеңилдетилген бензин менен берип атат. Алар бизге жөнөткөн бүт деген күйүүчү майлардын баардыгы акцизи жок жөнөтөт. А эгерде ошолордун баары деген алар Россиянын мыйзамы менен жөнөтчү болсо, бизде деген 50 сомдон ашып кетет бензин. Ошондо болот атат да. Арзан деген казактардыкын алалы, мейли алалы. Анда бюджетибизге түздөн түз деген салыктар түшпөй калат. Ошон үчүн бул нерселерди барып алып туруп тияктан чечиш керек да, сүйлөшүш керек да деңгээлде.
Анткени мунун баарды деген биздин түздөн түз экономикабызга, элге зыяны келип атат да. Мына элге зыян деп атпайсызбы? Анан кийин мына салык жагынан дагы кичине кеп козгой кетсек да, мына сиздер айтып атпайсызбы? Чегарадан өткөндө эле мындай мөөр басылган нерсени биз объектке чейин ошону көзөмөлдөйбүз депчи. Анан бул жерде жанагы майда барат саткандар бир жерге жыйнап туруп анан кийин бай боюнча жайларга өткөрүшү мүмкүнбү? Бул деле арзан да. Бажы төлөмдөрүнөн бошотулуп атат дегенде. Ошондой Ошондо фактылар катталганбы дегендей да. Жок, андай фактылар жок. Мен жана айтып кетпедим. Аз кечиресиз, бизде уюлдук байланышта телефон бар экен, анан сурообузга жооп берсеңиз. Урматтуу төлөөгүч, сизди угуп атабыз. Саламатсыздар. Саламат. Угулуп атабы? Угулуп атат, айта бериңиз. Алды экенде жанды нефт жөнүндө сөз кылып атпайсыңарбы? Силер элди ыйлап атпайсыңарбы? Мамлекеттин бар бир литр бензинге 12-13 сомдон сатылат, 44-45 сомго чейин чыгып кетти. Эми нелегально алып келип атып, алар арзан сатып атса, аларды эми элди ыйлап атпайсыңарбы силер? Сурооңуз бүттү, оюңуз? катуураак айтсаңыз болмок. Угулбай калды сөзүңүз. Бул көрөрманыбыз жанагы баалар боюнча элди кыйнап атабыз деп айтты. Баалар боюнча да азыр кененирээк кеп калабыз. Жана сурообузга жооп бере кетсеңиз. 45 сом. Мен жана башында айтып кеттим эле, биз баягы Кыргызстан аймагында күйүүчү майды 461 токтом менен депчи. Ошол жерде баягы технологиялык баягы цепочка менен контролдоосун айтып кетпедимби? Анан ошондо ар бир көлөм келип туруп баягы күйүүчү май станцияга куюлганда, ошол жерде биздин инспекторлор тиешелүү китептерге жазып туруп куюлган көлөмүн. Анан ошол жердин баягы башындагы баягы горловиналарга биз тиешелүү жанагындай одноразовый пломбалар коюлат да. Аны сиз айтып аткан баягы бир топтоп бир жерге топтоп туруп анан алып келип туруп куйган андай фактылар бүгүнкү күндө бизде жок. Анан сиздерде ичара ошондой болушу мүмкүнбү? Ушундай фактылар катталганбы? Күйүүчү майлар ошо жанагы жеке адамдардан сатып алып, жыйнап алып, анан кийин атайын расмийлешкен жайлардан саткан учурлар. Жок, эми биздикичи ассоциация мүчөлөрү баары эле баягы ачык, айкын, расмий түрүндө иштегенде, анан кээ биздин баягы билесиңер мунай сатуучулар, алар баягы башка бир мамлекеттеги чоң компания, ири компаниялардын филиалдары катарында, алардын ал жакта башка офистери бар, алардыкы баягы таптаза, баягы бир эле система менен келет да, электрон менен, баягы цифровизация болгон, алардыкы канча көлөмдө кандай мунай зат кайсы баа менен качан келгенин баары ошол жерде көрүнүп турат да. Алардыкы ал системалардын баары өндүрүлгөн. Анан кийин ар бир АЗС'нде, нефть базасында бар. Анан бажыдан өтүп баратканда эле, мына мунай сатуучуга мынча миң тонна мунай зат келди, мындай баада деп туруп, ошол жерден салыктардын баары кирип аткан жерден эле төлөнөт дагы, алар ачык айкын иштейт. Анан алардыкы баягындай башка бирөөдөн алып туруп, көмүскүдө алып туруп сатканга алардын мындай немеси жок да, мүмкүнчүлүгү жок алар. Анан кийин аткезчилик бир гана Бишкекчеде таласта эмес, Чүйдө эмес, мисалы үчүн түштүк жергесинде да күч да. Мисалы үчүн мына Баткенде 5 айланма жолдо дагы аткезчилик менен Тажикстанга өтүп кеткен жагдайлар бар экен. Анан чек ара кызматы бул жагынан чабал болуп атабы? Кандай жооп берет элеңиз? Айтсак, бул Евразестин тышкы чек-арасы. Евразестин тышкы чек-арасында бажы кызматы турат. Биз чек-ара боюнча мыйзамдын чегинде өтүп аткан жарандарды, автотранспорттарды каттайбыз да. Евразес экономический союз дегенден кийин экономика жагында бүт өтүп аткан товарлардын баарын тең бул бажы кызматы көзөмөлдөйт да. Мынау айтып аткан ички Казакстан менен Евразестин границасында жанагы айтып кетиш керек, таптакыр бул жерде көзөмөл жок дегенден алыс болуш керек. Биз мыйзам чегинде жана өкмөттүн бир токтомун айттым, 767 для личного пользования бактар менен деген. Бирок 396 өкмөттүн токтому бар. Ал жерде так жазылган. Ал чек арадан өткөндөн кийин фискалдык органдарга жүктөгөн. Ал жерде пункт транспортного контроля учета товаров код, ал жакта налоговыйда турат, финансовый полицияда турат, башка тийиштүү фискалдык органдар көзөмөлдөйт мунун баарын тең. Баткен областы боюнча мен ал жакты мындай которуп ийбейин, ал жакта деле мен жооп бере алам. Ал жакта чек ара такталган эмес, жана сиз айтып турган жерде. Жол, трассанын
менен тажиктан жарандары дагы, кыргыздын жарандары дагы колдонулат. Ошол жолдун четтеринде заправочный станциялардын баары турат. Ал жерде азырынча чегара такталмайынча, өкмөттүн комиссиясы демаркация кылмайынча ал жер кыйын го деп ойлойм бүгүнкү күндө. Мынакей сиз айтып атпайсызбы, ошол такталбаган жерлер депчи? Бирок сиздер ошол учурда мындай ошондой фактыларга күбө болгон учурлар болгонбу? Мисалы үчүн күйүүч майлар ташып өлүп аткан, кол жайылып отуруп калган учурлар болобу дегендей да? Ну, официалдуу түрдө машиналар келип заправкаларга куюп атат, төгүп атат деп коелу. Аларга биз чек кое албайбыз. Тажик тараптан келип ошол эле заправкадан жолдун боюнан заправка кылып кайра куюп кетип атат. Кантип мыйзам түрүндө биз Эч кандай чара көрө албайсыздар. Чара көрө албайбыз. Азыр бизде телефон чалып бар экен. Урматтуу телегөрүүчү, сурооңузду бере бериңиз. Алло, саламатсыңарбы? Саламатпы. Мен бул суроо берейин дедим эле, ошо күйүүчү май боюнча Казакстандан алып чыгып аткан бензин соляркага бул Кыргызстан өзүнчө кичинекей налог кылып коюп эмете берсе болбойбу? Потому что бизден бүт баары эле сатпайт да, 1000 гектарлап айдаган жерлер бар, көп солярка кетет. Ошолорго канча арзан болсо ошончо жеңилдик болуп атпайбы? Анан баары эле ошо канча жылдан бери баары эле ошо бензин солярканы куюп жүрүшөт. Бул эң карапайым кишилер эле куят. Мисалы чоң кишилер мисалы куйбайт, алар Газпромдон 45тен куят. Анан менин астымда бир аксакал сүйлөп кетти. Бул элге деле биртике эме карагыла да. Эми жолдун боюнда канистр менен сатып отурса, конечно, аны штраф салыш керек. Кечиресиз, кайсы аймактан чалып атасыз? Границадан росли чыгарбаса, ана жер айдаткандар да жакшы болот эле дейм да. Сиз кайсы аймактан чалып атасыз? Түптөн. Сиздерде ушул боюнча маселе кандай? Чындап эле абал курчпу, май кымбатпы дегендей? Жок, май эми абдан эле кымбат эмес, Газпромдордуку кымбат, российскийлер, калгандары орто. Рахмат. Бул боюнча эме деп жооп берет элеңиз? Карапайым калк үчүн жөн эле койбойсуңарбы дегендей кылып атат да? Эми салыктын көлөмү боюнча бул атайын экономикага расчет кылып туруп берилген, такталган бул салык. Жана айтып кетпедимби, 5000 сом бензинге, 800 сом тоннасына соляркага, биз топливо аралган. Негизи күйүүчү май заттар атайын заправкаларда, нефти базаларда сакталыш керек, сатылыш керек да. Анан бул баягы көрүнүштөр боюнча атайын тиешелүү баягы өзгөчө кырдаалдар медицинасындагы өрт кызматы, ЖЭК техинспекция бияктан иштеш керек да. Мындай көрүнүш болбош керек негизи. Канткен менен баягы салык кызматтын салык мыйзамдарын бузууга жол берилбейт. Иштеш керек. Ошону иштеш керек. Бул жерде маселе баягы өкмөт аралык келишимде болуп атат да. Биз Казакстан менен мисалы үчүн Кыргыз мамлекетинин өкүлдөрү былтыркы август айынан бери ошо сүйлөшүүлөр болуп атат да. Бул жерде маселени азыр мына Нурмойза айтып кетпедиби? Эгерде Казакстандан биз расмий түрдө азыр сатып алып баштасак, алар баягы вывозной таможня пошлинасы бар да. Ал 1 тоннасына $169 болуп турат бүгүнкү күндөчү. Эгерде биз ошонун баарын төлөп туруп алганда, бизде буданкыда мына Россиядан алып келген күйүүчү мунай заттарынан да кымбат болуп кетет да. Анда анын кажети жок болуп калат сатып алып келгенчи. Ошол келүүчүлөр негизинде ошол пошталарын алып коюп туруп, биз пошлинасыз ошол мунай заттарын алып келген сүйлөшүүлөр болуп атат. Бирок бүгүн Казакстан тарабынан дагы маселе коюлуп атат. Эгер бизде бүгүнкү күндө ички пайдаланууга мынандай баа менен сатылып атат дейт. Эгерде Кыргызстанга сата турган болсок, ал баалар өзгөрүшү мүмкүн деп атат да. Ошол маселелердин баарын бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөрдү аяктап бүтүрүп, анан кол коюлгандан кийин биз айта алабыз да. Бирок биз деле ошол бүгүнкү күндө Россия Федерациясынан сатып алып атабыз. Анткени аларда баягындай өкмөт аралык келишим бар. Пошлинасыз алып атабыз да. Азыр кечирет, бизде телефондук байланыш бар экен. Урматтуу телегөрүүчү, сурооңузду берип байланыш үзүлүп калды да. Анан бул жерден дагы бир маселени кошо кетели. Мына Казакстан тарап бизге 100 000 тонна күйүүчү май берүүгө даяр экен да, 92. Жок, азыр анысы дагы токтоду.
Анткени башында токтоп 500 000 калганда тонна деп өзүбүз аткан, анан алдырый 200 деп 000 өзү тонна учурунда деп атканда, чечпегендей. анан өткөндө экономика министри Панкратов мырза да кайтып кетти 100 тонна депчи. Биз мисалы үчүн Казакстан өкүлдөрү келип бул жерде сүйлөшүп атканда сурасак алар айтат, келишимге кол коюлгандан кийин биз силерге көлөмдү дагы балын дагы ушундай айта алабыз депчи. Анткени ал жерде түздөн түз көзөмөл деген бар, улуттук компаниясы бар, Казмунайгаз деген. Ал болсо ошол жерде нефти кайра иштетүүчү заводдорго ошолор буйрутма берет да. Ама өздөрүнөн чыгарылган нефти ошол жерге келип иштетет дагы, ошол жерден айтат. Мына бул завод силер мына Кыргызстанга сатасыңар, могу баа менен мынанча көлөмдөгү мына затты сатасыңар деп, алар түздөн түз ошол жерден көзөмөл коюп койгон да. Алар деле айтып атат, биз айта албайбыз деп. Силер кол койгондон кийин бизге ошол мамлекеттик улуттук компания бизге түшүргөндөн кийин бааларды, анан көлөмдү, анан биз силерге айта алабыз да. Мына баада мынанча мына затты сата алабыз депчи. Ошондой болуп атат да маселе. Анан кийин мынакей Максат мырза убакыттын аягына чыгып баратат, анан кийин кыскараак жооп берүүгө аракет кылсаңыз. Бажы биримине киргенден кийин мына ушундай маселе жаралып атат да. Анан ушул тармакты мындай толук кандуу чечкүдөө үчүн кандай чечкиндүү кадамдарга, кандай мындай конкреттүү жолдорун көрөт элеңиз чечүүнүн? Эң негизги тартипти орнотуш керек. Бийлик өзүнүн деген бийлиги көрсөтүш керек. Анткени могу аткезчилик, моундай бүт башаламандыктын баары түздөн түз экономикага зыян келтирип атат. Ар бир бизде Кыргызстанда сатылып аткан бензинден салык бюджетке барып атат. Ошол тыйын болобу, сом болобу, ошентип деген бюджет каржыланып атат. Пенсия пособиялардын баары ошондон төлөнүп атат. Ошону түшүнүш керек. Ал эми эгерде силер арзан бензинди ушундай уурдап сатмай менен силер деген бюджетке деген бир тыйын түшүрүп бербей атасыңар. Силер деген ошол салыктан качкан, ошо казактардын деген олигархтардын деген уурдаган бензин деген сатканга жол шарт түзүп берген ошолорду байып атасыңар. Ошондо биякта деген биздин өзүбүздүн аброюбуз, кыргыздардын намысы деген бар да. Эмне үчүн деген биз ошол арзан бензин деген арзандын деген тузу татыбайт. Жана сиз айтып атпайсызбы, биз ушул тармак боюнча Россияга көз каранды болуп келдик депчи. Анан кийин биз деле азыр күйүүчү май боюнча Казакстанга көз каранды. Анан тең аты отуруп сүйлөшүүгө биздин деңгээлибиз жетеби дегендей эле. Жетет. Сөз угабы. Жетет. Жетиш керек. Ошон үчүн деген өкмөттү шайлап отурабыз да. Алар деген барып туруп ошон үчүн биздин деген чечкиндүүлүгүбүздү көрсөтүш керек. Биз деген бир жака деген эч качан көз каранды болбошубуз керек. Россия бизге жардам берип атат. Демек бирок ошого каршы эгерде макул орустардан деген Ажырайылдагы казактарга жалдырап калсак, мына чек арасына жалдырап отурбайбызбы? Чечкиндүү кадамдарга барыш керек. Ошондо. Рахмат. Бизге бөлүнгөн убак дагы аягына чыгып баратат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз ар тарапта аткезчилик маселесин козгодук, күйүүчү май тармагы боюнча. Жана берүүбүздүн башында суроо салып өттүк элек, аткезчилерге каршы өкмөт чабаал күрөш жүргүзүүдө деп. Ооба дегендердин саны 33 экен, ал эми жок дегендердин саны 5. Албетте бул маселе боюнча дагы ушул талкуу менен чектелип калбайт, дагы ар кандай адистердин катышуусунда дагы бул маселе боюнча дагы кененирээк кеп козгоебуз. Бүгүнкү берүүмү мен Эрнис Байсалбеков алып бардым. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө.